айланабызды фиттерле каттап атат. Фит канча болуп атат экен? Же жаз экен, бу? Жаз, же сатылды, сатылды элекпи? Сатылды элекпи? Болду. Мына телефон номери көрсөтүп коеюн. Эсин эми жылы баасын айтып койсоң. Жылы 2008-15 автомат. Баасын 720 кеме бар. Автомат дейт. Обвестерде жаба бамперлеринде экен. Заводской чыканак тиречи бар, комплектация жакшы экен мында дагы. 4 айнектен электро көтөрүшү, рулю заводской кожа, 1 аймактуу климатта, мульти баскычтары бар, 7 ылдамдыкка которуу имитация, лепистоктор бар. Мына леписток десем не деп коесуң? Аз айтып көбөйтүп, баягы ылдамдыкты ошондой да кылсаңыздар болот. Жакшы. Аккорд келген экен. Аккорд силерденби? Канча болуп атат экен? 620 миң сом. 2003 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Коробка механика. Алдыңкы отураштардын жылытуусу бар, 2 аймактуу климатта. Дөңгөлөктөрү кышкы протекторлары жакшы болду экен. Так, да бир аккорд. Аккорд 7. 2006 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, 770 миң сом. Бул дагы коробка механика. Мульти баскычтары бар, круиз контроль. Комплектация бунда жакшыраак экен. Анан Honda Fit. Машина кейджи. Туманниктер бар. Мынаки бул механика эмес, автомат экен. Кызыл аккорд. 2002 13 550 миң сом. Так, бул жерде Corolla турат, Toyota Corolla. Канча болуп атат экен? 560 миң сом. 2004 1.6. Biraz жогору карай жүрө берели. Могул жерде Вишту көрүп атам. Ушунун басым сурап турабыз. Toyota Wish. Кышкы дөңгөлөктөрдө баасы канча болду экен? 700 миң сом. 2003 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Болду, отура бер. Анан бул жакта Степа, степ вагон. Баасын жазып коюптур, жакшы. 2005 $10,5 миң. Кышкы дөңгөлөктөрдө. Дагы бир степ. 1999 520 миң сом. Аккорд Армения номеринде, оң руль. Кубик линзаларында, оптикалары. Так, 2013 2 кыймылдаткычын көлөмү гибрид, $14,200. Гибрид экен. Так, бул жакта да степ вагон, спада. Дискалар караңыздар, сонун экен. Жакшынакай, кооз дискаларда. 2003 24 $1,000. Армения. Армения. Салону. Toyota ismin bası жазылып турат окшойт. Жок, жазылып аптыр. $490 миң сом экен. Ушул ласетти универсал. Ласеттилер дагы көбүрөөк маалымат алам десеңиздер, биздин YouTube жана TikTok баракчабызга кирип видеолор чыгарганбыз, көрүп алсаңыздар болот. Honda Step Wagon 2002
кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Hyundai Porter унааларын алмашуу жолдору бар. 700 000 сом. Lexus RX 330 люк бар. $11.500. Так, Mercedes-Benz 211 кузов E-класс 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбина бар, 550 000 сом. Коробка автомат, фара омывательдер. Ушундай экен. Анан ушунун жанында дагы бир 211 кузовда. Көрдүңүздөр, обвестерде фара омывательдер бар. Алдындагы сонарлар 2002 3.2 дизель 800 000 сом. Люк 3 режимде память, отуруштарында электро жылдыргычтарда. Так. Ушундай көрүнүштө. Кете берели. Toyota Camry ушуну көрсөтмөчү. 35 же 30 рестайлинг. Сол руль 2005 2.4 $11.000. Абалы өтө жакшы деп жазып койгон. Чыгым кылып жасай турган жерлери жок. Honda CR-V 2 сол руль, алдында хром защита бар, 4 дөңгөлөбү тең тышкы, протекторлору жакшы абалда. 2004, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, Европа. Коробка автомат, люк бар, 855 000 сом. Фара омывательдер, туманниктер бар. 707, 77, 27, 75 номеринде ээси. Мына ушуну менен жалпы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Башынан аягына чейин көргөн биздин көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай темпте активдүүлүктөрүңүздөрдү көрсөтүп тура бериңиздер. Каналыбызды дагы да сиздер менен чогуу өркүндөтө берели, таанымал кыла берели. Алла таалам ошого насип кылсын. Бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, чын ден соолук каалаймын. Эмдеги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.